Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Москвада кыргызстандык эки жаран кыздарды зордуктап, окуяны тасмага тартып алган. Бул туурасында Орус басылмалары Орусиянын тергөө комитетине таянып жазып чыгышты. Тергөөнүн маалыматы боюнча, Проспект Мир аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде орун алган чет элдик жарандар мас абалында эки кыздын алсыздыгынан пайдаланып зордуктап кетишкен. Алардын бири бул кылмыштуу иш-аракетин уюлдук телефонуна тартып алган. Шектүүлөр Орусияда мыйзамсыз жүргөн Кыргызстандын жарандары экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Орусияда мигрантка өз тилинде шыбырашууга, курмандыкка, мал союуга чектөө киргизилет. Орусиянын улуттук иштери боюнча федералдык агенттиги Борбор Азиядан барган эмгек мигранттар үчүн адаптациялык жаңы курс иштеп чыкканын бүгүн 15 июлда Коммерсант басылмасына таянып, Свобода радиосу жазды. 70 мүнөттүк лекцияда Орусиянын миграция жана эмгек мамилелерин жөнгө салуучу мыйзамдары, бул өлкөдө чет элдик жаран өзүн кандай алып жүрүшү керектиги, эгер мыйзам бузса кандай жоопкерчилик, жаза чарасы каралганы жана тарых тууралуу маалымат камтылган. Мигрант орус тилин билиши, тааныбаган кишилерге брат же сестра деп кайрылбашы, башкаларды өз эне тилинде талкуулабашы керектиги, алардын көзүнчө өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө да болбой турганы белгиленген. Ошону менен катар Орусия светтик мамлекет экени, адам динге болгон мамилесин ачык көрсөткөнү, көчөдө диний жөрөлгө кылганы же коомдук жайда намаз окуганы туура эместиги, курмандыкка мал союу болбой турганы эскертилген. Улуттар иштери боюнча федералдык агенттик мигранттар үчүн даярдалган бул курсту иштеп чыгып бүтүп калганын 2023 жылдын сентябрында жарыялаган. Өткөн аптада мекеме аны Калининград, Москва облустарында, Пермь жана Краснодар крайларында жана Якутияда колдонуп көрө башташканын маалымдаган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин быйыл 10 июнда билдирген. 2022 жылы болсан 587 миң болчу. Булак Азаттык. Ош 800дөй турак жайды суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 15 июлдагы маалыматына караганда, жекшембиде селден улам Ош облусунун Кара Суу району боюнча жалпы 3 айыл аймакта Мады, Датка, Башбулакта 642 үйдү суу каптады. 9 социалдык объект, 4 мектеп, 1 бала бакча, 2 оорукана, 1 музей, 1 ФАП зыян тарткан. Ош шаары боюнча болжол менен 146 турак үй, 5 эс алуучу жай, 8 өтмө көпүрө жабыркады. Маалыматка караганда, Борбордук базардагы 842 контейнердин 785-ин суу каптаган. Ош шаардык медиасы маалыматтар дагы такталып жатканын кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Борбордук базарда селден кийинки калыбына келтирүү, тазалоо иштери уланып жатканын кабарлады. 14 июлда түштөн кийин жааган жаандан улам Акбура дарыясы ташып, Борбордук базарды жана анын жака белин, Төлөйкөн айылын суу каптаган. Бир нече машина сууга агып кетти. Соодагерлер, жергиликтүү тургундар чоң чыгымга учурады. Шаарда өзгөчө кырдаал режими өкүм сүрүүдө. Буга чейин Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратып, 11-17 июль күндөрү нөшөлүү жаан чачындан улам өлкөнүн Тоолуу Ай райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертип жаткан. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, дээрлик бардык аймакта сел жүрүп жатат. Буга чейинки расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230дан ашык сел кырсыгы катталып, андан 17 адамдын өмүрү кыйылды жана алардын 10го жакыны балдар болгон. Планетада адамдын саны качан 10 миллиардка жетет. Бунун божомолу дүйнөдө адамдын саны 50-60 жылда 10,3 миллиардка жетиши ыктымал. Бул тууралуу бунун сайтында жазылган. Маалыматка ылайык, учурда жер шарынын калкынын саны 8,12 миллиардты түзөт. 10 жыл мурда божомолдоого салыштырганда 2100 жылдары планетадагы адам саны 700 миллионго аз болор айтылган. Буга 1990 жылдарга салыштырмалуу көптөгөн өлкөлөрдө төрөттүн саны түшүп
түшүп кеткени жүйө келтирилген. Планетада адам саны 2080-жылдардын ортосунда эң жогорку чекке 10,3 миллиардка чейин жетет. Кылымдын аягында кайра 10,2 миллиардка чейин түшөт деп жазылган буунун демографиялык докладында. Ошондой эле COVID-19 пандемиясы учурунда орто жаш курак 70 жашка чейин түшүп кетсе, учурда бул көрсөткүч 73 жашка көтөрүлгөнү кошумчаланган.